Абдулкаримович 10 жыл мурдараак да Бишкектин негизги жолдорунан Советскийден Манас, Ибраимова көчөлөрүндө жанагы путепроводдор дейт, билесиздер. Ушул жерде шпалалар которулган, 4 замок менен тура турган шпалалар которулган. Буга чейин ошондой болчу. Мүмкүндө 2 шпала менен калып калды. Бул СНИПке абдан каршы келип атат. Билесиздерби бул маселени? Эмне каралбайсыңар бул? Эгерде бир чоң бир вагон чыгып кетсе, же болбосо дагы бир чоң бир катастрофа болуп кете тургандай бир неме бар да, бир коркунуч бар. Туурабы? Силерде барбы маалыматыңыздар? Мен мына дагы кече дагы барып, өзүм дагы барып сүрөткө тартып, мына келдим да, буга чейин мына 4 шпала менен кеттилер, 4 замок менен. Баягы немелер да бар эле берде, буга чейинки. Внутренний жанагы дополнительный рельсалар на безопасностька. Туурабы? Бүгүнкү күндө булардын баары алынды эле, мына 2 шпала менен турат да. 2 шпалалар 2 замок менен турат. 4 замок менен туруш керек болду. Сүрөт көрсөтпөсүңүз, пожалуйста. Вопросуңуз чачып. Мурдагы сүрөт мынакей. 4 замок менен турчу. Сиз буларды айтып атасызбы? Ооба, 4 замок менен туруп атат. Азыркы 2 замок менен туруп атат, туурабы? Азыр мынагы Билинканын үстүндөгү жанагы жол, Советскийдин үстүндөгү жолдо дагы ушундай туруп атат. Бул коопсуздук маселесин көтөрүп атат. жок, түшүндүм мен. Бул мост, именно мостто контррельс деп коет. Контррельс жок болуп атпайбы эле? Кана контррельс? Анан бул бардык жерге коюла бербейт. Именно путепроводдор коюлат, туурабы? СНИП боюнча. Узундугуна да карайт. Жок, эми ал мындай коопсуздуу жер болуп атат да, алдында интенсивный транспорт өтүп атат мисалы. Сиз казыр Бул эски сүрөт. Бул эски сүрөтүңөр. Азыркы жаңы сүрөттөр бул алдагы жок. Эки эле неме кетип атат, эки эле кольцо менен кетип атат. Замок менен, то есть кольцодон. Контррельс деп бул. Ооба. Жаңы Сүрөтүм калып калыптыр анан. Анан менге неме болсо сиздер тура эмес. Путепроводдордо сиз айтып аткандай дополнительный немелер кетиш керек. 4 замками кетиш керек. Туурабы? СНИПти ачып карайлы анда. Мынакей СНИПте мен сиздерге көрсөтүп атам алдагы жерде. Берсеңиз. Мынакей СНИПте 2.05.03.84 деген правилада, строительный норма правилада кирип атат. Туурабы? 2.05.03.84. Ооба, эски СНИП менен. Мына 2 замок менен калып турда, буга чейин 4 замок менен болчу да ал жер, 10 жыл мурун. Азыр 2 замок менен эле силер айтып атасыздар, шпал алдык, рельс алдык деп. Ошону эске албай калдыңыз. Бактыбек, заседаниядан кийин ошол жерге барып айым коюп бербейлиби? Болду, хорошо. Ошол жерге алып барып келейин мен. Туура, анан Азамат Абдулкаримович, мындай нерсе көңүл буруңуз каттуураак, макулбу? Бул анткени айтып атат. Урматтуу Бактыбек. Бул анткени астынан интенсивный билесиздер, Билинканын астынан, Советскийдин астынан пассажирский транспорт өтүп атат, элдер өтүп атат. Эгерде Кудай сактасын, эгер бүгүнкү күнгө чейин да Кудай сактап атат да. Эгерде билесиздер 2016 жылы бул Тимуров Фрунзеде рельс чыгып кетпеди, тепловоз. Кандай кылган затор алып келди эле? Сиз иштедиңиз беле ошол убакта? иштедим. Анан кандай затор алып келди эле мисалы? 2016 жылы тепловоз Тимуров Фрунзеден чыгып кеткен, рельседен. Кимдин жолу аны? Биздин жол эмес да ал. Эми ишкананы ким көзөмөлдөйт? Анда ким жооптуу буга? Эми чын эле бул нерсени алдын ала иш алып барыш керекпиз. Эң биринчи биздин жарандарыбыздын коопсуздугу. Эң биринчи бардыгыбыздан. Ошон үчүн ушул нерсеге көңүл буруп коелу. Анан мынакей жарандык активист дагы мына кече Улукбек деген жарандык активист дагы айтып атат. Ак Ордо, анан кийин Ала тоодо арала өткөн жаңы конуштарды жол коопсуздук маселеси болуп атат. Шлагбаумдар жок. Ушул маселени дагы көтөрүшүп атат да мына элдер. Бул өзүңүз айткандай тот же СНИП инструкция бар. Инструкцияларда поток машинаны
анан поток немени кылат, анан категорияга бөлүнөт. Биздин бул жерде алар никак не подходят демеге. Шлагбаумга охраняемый переездге не подходят. Анда алатоого мисалы андамды адамдарды коюп кете берсинби? Же кандай болсун бул? Жок, кечирип коюңуз, бул зона повышенной безопасности деп коет, инструкция боюнча бүт баары адамдар ал жерге жүрбеш керек вообще. Кантип өтөт адамдар? Машиналар өтүп атат, азыр железный переездден. Жок, кантип өткөндө инструкцияда кандай жазылган, биз инструкция мындайча айтканда бул законду биз кантип буза алабыз? Жок, сиз түшүнбөй атасыз окшойт же. Поток тепловозов, поездов и поток автомашин. Яшыз. Мына сизге көрсөтөйүнчү, мына. Мына тепловоз өтүп атабы силердин? Өтүп атат. Мына ушул жерде айтып атам мен силерге. Мынаки бери шлагбаумда жок, эчтеке каралган эмес. Бактыбек Каныбекович, сураныч, ногу жыйындан кийин мына атайын барып келели, урматтуу депутаттар. Көрүп ошол жерден көрүп, айыңарды мойнуңарга коюп, эми кичине критиканы алгылады өзүңөрдүн мойнуңаргачы. Бул киши туура эле айтып атат. Эми бул элдин талабы. Биз элден шайланып келгенден кийин биз элдин үнүн угузуш керекпиз. Ошон үчүн сиздер өзүңүздөрдүн милдетиңиздерди так туура аткарганга аракет кылыңыздар да. Анан экинчи маселе боюнча бул Кытай Өзбекстан Кыргызстан жолун сиз айтып кеттиңиз, Абдукаримович. Сиз мынакей айтып атасыз, Тору-Карттан баштап Жалал-Абадка чейин ички баягы линия менен кетет деп атасыз, туура? Узкая линия. Казарманга чейин деп атасыздар, Бул абдан келечекте кооптуу мамлекетибизге кооптуу нерсе. Теорема, транспортная теорема переселения билесиз да. Бул Гонконгдо жана башка жерлерде жакын мамлекеттер менен көбүрөөк ошол аймак сообщение кылса, коммуникациясы боюнча, перевозочный транспортировкасы боюнча акырындык мамлекет менен ушул мамлекетке өтүп кетет. Ошон үчүн биз, урматтуу туугандар, депутаттар, биз ошону широкополосный линия менен өткөзүш керекпиз. Биз ошон үчүн комитеттин чечимине дагы кошуп коелу, Кыргызстанда салына турган жолдордун баардыгын широкополосныйга аныктама берип туруп ошону бекитип коелу. Себеби дегенде бул келечекте акырын Кытай азыр мамлекет айтып атпайбы, жок биз салабыз жана башка маневрларды кылып. Бул болбойт, урматтуу туугандар. Эгерде чын эле биз патриот боло турган болсок, элибизге, журтубузга күйө турган болсок, бул ушул маселени бекитип коюш керекпиз да. Анткени себеби акырындык менен, эволюционный жол менен ошол жерлер, аймактар Кытай элине өтүп кетет. Аны карап чыгыңыздар. Бул азыр переговор болуп атат, бул абдан нерсе, кооптуу нерсе болот. Ошон үчүн Азамат Абдукаримович карап койсоңуз ушуну, ушул маселени. Бизге салынбаса койсун. Биз өзүбүздүн күчүбүз менен сиз айткандай салайлы. Биз эгерде ошол перевалочный базаны мына Тору-Картка чейин биз өзүбүздүн жолубузду салайлы. Ошол жерде эмнеге кылса болбойт? Эмнеге өзбектер бүгүнкү күндө каршы ага? Узкая линияга турабы? Казактар мисалы эмнеге каршы? Анткени алардын широкополосный линиясы. Ошон үчүн узкая полосаны киргизбегенге аракет кылыңыздар. Мен сиздерден суранам. Мынакей канча жылдан бери мына премьер-министрлер 2013-төн баштап ар бир премьер-министр келип 50% дивидендин КТЖнын баардыгы кыскартып келишкен. 2013-төн баштап. Бүт премьерлер. Турабы Бактыжанович? Мына бүгүнкү күнү дагы 21ден 25-жылга чейин дагы дивиденд алып салыпсыздар да сиздер. Не десе биз Тору-Карт кара кече жолун салабыз деп атасыздар. Мурда болсо тепловоз алабыз деп немелерди чыгарды эле, бир шылтоолорду. Эми дагы ушуну чыгарып атасыздар. Мен мынакей жогоруда айтып кеткен коллегам Таза Икрамчыга айтты, бул акционерный обществого өтпөйбүз деп. Мен наоборот, акционерный обществого өтүш керек бизерде. Мен ошону колдоймун. Себеби эртерээк өткөзбөсөк, могу жер мындай канча жылдан бери өнүгүп өспөй келе атабыз да. Кыргызстанда перевозканын 4% ээлеп атасыздар силер. Эгерде андай өнүгүү болбойт бизде. Кандай дейсиз ушуга? Туура айтып атасыз. Анан мынакей фин отчетуңар көрүнбөйт. Не десе биз стратегический немебиз деп атасыздар, мекеме деп атасыздар. РЖД менен стратегический объект эмеспи, мекеме эмеспи.
КТ неме Казакстандык эмне стратегический неме эмес. Булардын бардыгы финансовый отчеттор, бардыгы ачык прозрачный көрүнүп атат. Аудиторский немеси менен. Финансовый кечиресиз, финансовый отчетность бизде эмес, бере беребиз. Жок сайтыңарда. Кана сайтыңарда жок, жүрүү. Сайтыңардан көрбөйт, эч ким жок. Кантип биз инвестиция привлекать этебиз? Акционер болгондо эметебиз деп буюрса. Жок, ошону тездетиңиз. Ошондо Сиз эгер чын эле сайтка сиз эгерде Азамат Абдыгерим, сиз эгерде чын эле ушул темир жолдун Кыргызстанда өнүгүп өсүшүнө салым кошом десеңиз, сиз ушул маселени эртелетиңиз. Биз сизди колдоп беребиз. Ушул маселени карап койсоңуздар. Рахмат. Анан кийинки маселе болсо бул 17 километр боюнча Маймак жана Жон Төбө станциялары боюнча 2096-97 жылдары Алматыда да соглашение болгондо биз 17 километрди берип, ошол Таластагы Жон Төбө менен Маймак станциясын берип, биз Луговой берде дагы кайсы станциялар экөөнүн алмашылып бергенбиз, туурабы? Чалда барды. Бүгүнкү күнгө чейин биз алардын земельный налог бардык жагынан төлөп келатабыз. Бизге Кыргызстанга бүгүнкү күнгө чейин бир тыйын төлөгөн жок. Эмнени түшүндүрөсүздөр? Эмне бул? Кандай болот эми? Разрешите, я отвечу на ваш вопрос? Да, ответьте. Да, в действительности, 8 апреля 1997 году было подписано межправсоглашение между правительством Кыргызской республики и Республикой Казахстан. Согласно данному соглашению произошел обмен участками. Мы забрали север, начиная от Луговой. Казахам было передано правительством по Таласу. Дело в том, что вопрос об уплате налога уже неоднократно стоял. Неоднократно проводились совещания на уровне замминистра экономики Алишерова Эльдара Трудалевича, плюс зам налоговой службы, зам председателя. Этот вопрос непосредственно касается нашей налоговой службы. Обращались в Министерство юстиции, непосредственно сама налоговая служба. И там стоит такой препон. Для того, чтобы казахи платили налоги на территории Кыргызской республики, они должны здесь открыть себе либо филиал, либо представительство. Иного пути для того, чтобы взимать от них налоги, у нас на сегодняшний день нету, получается. Мы всячески оказывали содействие налоговой службе и Министерству юстиции, выходили в Казахстан Темиржолы. Казахи четко сказали, для нас нет резона открывать у вас представительство либо филиал. Поэтому мы начали искать другие пути. Даже было, знаете, выходящее за рамки нашего устава, чтобы мы выступали хотя бы тем налоговым агентом, который будет получать денежные средства от Казахстан Темиржолы, и в последующем его направлять в налоговую службу. Но налоговики опять-таки сказали, что мы, Кыргызтемиржолы, не сборщики, так скажем, налогов, да, и мы не можем осуществлять эти функции. Этот вопрос сейчас, в настоящий момент, была даже образована рабочая комиссия из числа зампредседателя налоговой службы Погранцов, ГКНБ, Министерства экономики и коммерции. Несколько раз выезжали на станцию Маймак, но вопрос до сих пор стоит открытым. Просто налоговая служба не может упорядочить именно, знаете, сбор денежных средств. Кыргызская железная дорога, мы зарегистрировались на территории Казахстана как налогоплательщики, мы платим по ним местные налоги. Сколько платить на сегодняшний день? 400, ну, примерно 400 тысяч сомов в год. А или өкмөт им, да? Да, в их местные налоги, да. Земельный налог получается. Там несколько видов налогов, роялти тоже. 2017 года договор был, да, заключен? Или Нет, 1997 в года? 1997 году, 8 апреля. Вот, пожалуйста, с тех пор даже ни копейки не получили бы. Представляете? Да. Как можно так? Дело в том, что казахская сторона, она не отказывается платить налоги. Она говорит, мы оплатим. Единственное, чтобы наша налоговая служба отработала с их налоговой службой по части того, чтобы узаконить их пребывание здесь. Вот и все. Урматтуу Улукбек мырза, ушул маселени да карап койсоңуз, сиз алып барып жеткизип, азыр мынакей канча жылдан бери мисалы ошол жердеги айыл өкмөт мисалы ала албай атат да. Өзүнүн жеринин налогун ала албай атат. Бул эми конечно казак туугандар бизге ачкан налог төлөбөйүн эле ачпай жатат да. Мисалы канча деген каражаттан калып атабыз да. Анан Маймак ушул Жон Төбөнүн келечеги кандай болот? Биз пока анын акчасын алганча булар азыр альтернативный өзүнүн жолун азыр 19 километр жанынан салышып атат өзүнүн территориясынан. Туурабы? Азыр 1-2 жылда ишке берилет. Анан биздин Маймак менен Жон Төбө станциялары калат ошол боюнча. Перспективада эмне пландарыңыз барбы ошол боюнча?
Маймак Жон Төбө боюнча. Саламатсыздарбы Төрага, саламатсыздарбы урматтуу эл өкүлдөрү. Негизи бул көйгөй мындайда биз Казакстан темир жолу, Казакстан өлкөсүнүн мамлекетинен 45 километр жерин алганбыз. Бул Луговойдон Чалдыбар айылына чейин. Андан кийин бизден ошо сиз айтып аткан азыркы Маймак менен Жон Төбө жери берилген. Бул 97-жылкы соглашенияга жараша. Анан кийин эми биз деле анын баарын көрүп атабыз. Булар в обход 19 километр жер салынып атат мисалы. Анан кийин эми мындай айтканда азырынча бизде ал жакта планыбыз деле жок. Чын айтканда. Анткени биз азыр Маймакты алып алсак, бул межправ соглашение боюнча биз анда Чалдыбар жактан беришибиз керек болуп калат. Бул ошол иш болбосун деп азыр биз бул вопросторду көтөргөн эмеспиз негизичи. Атак Маймактан келген булардын өзлөрүнүн сак заводу бар мисалы. Азыр булар күндө такыр эле берип салбайт бизгечи. Анткени булар өзлөрү салган сак заводдон чыккан свекланы, кызылчаны алып келип турушат, иштейт меркегечи. Эгерде сиздердин келечектеги пландарыңыз жоктор болсо, ушул жакты бир карап көрсөңүздөр. Себеби дегенде дополнительный ветка киргизип, биз анда колдоно билебиз. Себеби дегенде бүгүнкү күндө Казакстандын вагондор менен алып келгенде, баягы алар шаштырып, алгыла вагонуңар, эртерээк алгыла, простой төлөгүлө деген маселелер көп болуп атат да. Биз ошон үчүн өзүнчө ветка менен киргизсек, биз түштүккө түздөн түз ошол баягы большой грузный машиналар менен ташып кеткенге мүмкүнчүлүгүбүз болот эле да. Ошон үчүн веткалар, дополнительный веткаларды бир карап бергенсиздер, ошолорду карасаңыздар, болобу, болбойбу, перспективасы барбы, жокпу, максатка ылайыктуубу? Ал жерде буга чейинки Маймак 2012-жылга чейин баягы шаарча макамы бар эле. Бүгүнкү күндө ага 1000 кишиге жетпеген адамдар жашашат да. Ошон үчүн ошол маселени дагы СЭСке байланыштырабызбы? Ошону да бир карап көрсөңүз, Абдукаримович Азамат. Рахмат сиздерге. Бактыбек Канаевич, кандай дедиңиз? Айыл өкмөт өзүнүн налогторун ала албай атат, жер налогторун ала албай атат. Жер налогун буга чейин алган эмес да. Ошол Казакстанга өткөрүп берилгенден, биздин Кыргызстан Луговой менен Чалдыбарга налогун жыл сайын төлөп беребиз да, алдын ала төлөйбүз. Түшүнүктүү, ал түздөн түз өкмөттүн баягы шалакылыгы да. КТЖ менен өкмөт чечиш керек бул маселеничи. Рахмат, Бактыбек Канаевич. Тапшырма сизге.